Бир күнү бир жылан жолдо баратса, жыландын башы менен куйругу башчылыкты талаша кетишип, жыландын куйругу жыландын башына карап, ушунча жыл сен башкардың, жетишет эми. Мындан ары мына мен башкарамын дейт. Жыландын башы айтат: "Жок. Мындан кийин дагы мен башкарамын" дейт. Жыландын куйругу өжөрлүгүнө салып, бир куурайга чырмалышып алат. Айласы кеткен баш макул анда сен башкарсаң, сен башкар деп башчылыкты куйругуна берет. Көзү көрбөгөн куйрук жолдо баратып көрбөстөн аскадан кулап кетип, жылан өлүп калат. Бул эмнени туюнтат? Жыландын башы бул аксакалдар. Ал эми жыландын куйругу болсо бул биздин жаштар. Эгерде жаштар аксакалдардын көзүн колдонбосо, кудум эле жылан тап болгон жагдайга жаштар дагы тап болушат. Жаштык кезиң мастык кезиң. Жашчылык мастык, каарылык сактык деп айтылат. Урматтуу жаштар, биздин дагы башчылык кыла турган мезгилибиз келет. Ошондуктан эч качан аксакалдардан башчылыкты талашпайлы. Аманчылыкта туруңуздар.